билебиз, кайсы жерге барышыбыз керек, кайсы жерде жаш өспүрүмдөр топтолуп жүрөт. Манас шаарында өспүрүм түн аталышындагы түнкү рейдте 30 өспүрүм кармалды. Аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ата-энелерине өткөрүлүп берилди. Көбүнесе жаш балдар түнкү саат 10дон кийин көчөдө, түнкү клубтарда жана ар кандай оюн зоокторду уюштуруп жүрүшөт. Алардын 80-90%ын ата-энеси миграцияда, 9-класстын базасында, мектепти аяктап, шаарга, колледждерге билим алууга келген өспүрүмдөр да бар. Азыркы көбүнчө жашы жетеликтер мигранттардын балдары болуп атат да биздечи. Чет жакка кетип эле балдарын чоң атасына жана тайтасын таштап кеткен балдар да көчөдө жүргөн баардыгы эле. Аны азыркы күндө талдоо жүргүзүп атабыз. Талдоо жүргүзгөндө бүт эле 9дун базасы менен келип колледжде окуган жаш кыздарыбыз, жаш балдарыбыз болду. Жашы жетеликтерчи. Баары жок квартираларга жашап атат. Аны ата-энеси карабайт же көзөмөлгө албай атат да. Түнү ар кандай окуяларга душар болуп калат ошолорчу. Жашы жетелик өспүрүмдөрдү көзөмөлгө алуу Ички иштер министрлиги тарабынан милдеттендирилген. Облустун жана шаарлардын аймагында милиция кызматкерлери жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен бирге тыгыз иш алып барышууда. Өспүрүм түн аталышындагы профилактикалык иш-чарасы мындан ары да күчөтүлөт. Манас шаарынын аймагында өспүрүм түн аталышындагы профилактикалык иш-чара өткөрүлүүдө. Бул профилактикалык иш-чаранын негизги максаты өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун алдын алуу, ошондой эле руханий, интеллектуалдык жактан ар кандай рейдтерди жүргүзүп, оюн зоок, компьютерлук клубтардагы кароосуз жүргөн жаш балдарды аныктап, ата-энелерине тапшырып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында. Жаш өспүрүмдөрдүн коопсуздугу жана аларды келечекке туура багытта тарбиялоо максатында бул иш-чара өткөрүлүп келүүдө. Балдар өлкөнүн келечеги, алардын баскан турганын көзөмөлгө алуу мамлекеттин маанилүү программасы. Манас шаарынын мэриясы, Жалал Абад облустук ички иштер кызматкерлери жана Манас шаардык эмгек социалдык коргоо жана миграция башкармалыгынын үй бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте өспүрүм түн аталышында рейд уюштурулду. Рейдтин негизги максаты жаш өспүрүмдөрдүн коопсуздугун, ошондой эле кылмыштуулуктун алдын алуу максатында уюштурулду. Түн ичинде жүргөн жаш өспүрүмдөр кармалып, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматында 2024-жылдын 9 айында 132 жаш өспүрүм катышкан кылмыш катталган. 2025-жылдын 9 айында 194 кылмыш катталган. Өспүрүмдөр катышкан кылмыштын көбөйгөнү байкалууда. Андыктан профилактикалык иш-аракеттер күчөтүлдү. Кыял Сабирахунова, Бийбек Жумабаев, ЛТР, Жалал Абад.